Ала Тоо 24 каналынын түз эфирин өзөктүү маселе программасы улантат. Студияда мен Мерим Сырдыбаева, саламатсыздарбы. 2019-2021 жылдарга карата Кыргыз Республикасынын фискалдык саясатынын негизги багыттары өкмөт тарабынан каралууда. Ал кандай негизги багыттар, деги эле өлкөнүн фискалдык саясаты кандай нукта жүргүзүлөт? Бул маселенин алкагында бүгүн биз экономика министринин орун басары Дастан Кадыров менен маек курабыз. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Дастан Курманбекович, мына жогоруда айтылгандай, азыр фискалдык саясаттын негизги багыттары аныкталып каралып жаткан маалы айтсаңыз, адегенде ушул кандай негизги багыттар белгиленүүдө азыр ушул фискалдык саясатты иштеп чыгууда? Биз эмне үчүн азыр фискалдык реформаны жүргүзөлү деп атабыз? Негизги себеп болуп, бул 90-жылдары Кыргызстан багыт алган либералдуу экономиканы курабыз деп, ошол убакта эсиңиздерде болсо керек, Швейцария кылабыз деген Кыргызстанда бир программа бар болчу да. Ошол учурда банк сферасында реформа жакшы жүргөн, ийгиликтүү жүргөн. Азыркы учурда анын үзүрүн көрүп атабыз. Ошол эле азыркы экономиканы кармап турган, жана сомдун курсун кармап турган, ошол убакта туура саясат жүргүзүлгөн үчүн азыркыга чейин ошо экономикабыз ийгиликтүү иштеп жатат. Бирок ошол эле учурда биз экономиканы буну менен токтоп калбай, тез өнүгө турган жолдорун иштеп чыктык да. Биринчиден, биз фискалдык реформаны эмне үчүн жүргүзүш керек? Фискалдык реформа деген салыктарды төмөндөтүү. Биз салыктарды төмөндөтүү негизги багыт болуп, бул ири ишкерлерди жана ири капиталдарды, финансыларды Кыргызстанга тартуу максатында жасап жатабыз. Бизге окшогон кичи мамлекеттердин өсүшүн карап көрсөк, ошол эле жана азыркы дүйнөдө эң либералдуу экономика болуп эсептелинген Гонконг жана Сингапур мамлекеттерин карасак, алар ушу салык жагынан жеңилдетүү берип, анан өзүнүн баягы мамлекетине ири ишкерлерди тарткан да. Ошол ыкмаларды колдонуп, ошол убактагы ошо мамлекеттерде колдонулган жана территориалдык принцип деп коет, салыктуу чогултуу принциптери. Ошол принциптерди колдонуп, биз Кыргызстанга ири капиталды тарталы деп атабыз. Ушул багытта азыркы учурда мыйзам долбоору иштеп чыктык, иштелип чыгылды. Коомдук талкуудан өттү. Коомдук пикир ал мыйзам боюнча жакшы болду, ийгиликтүү болду. Азыркы учурда ошо парламентке жакын арада кирет ушул жуманын. Айтып атасыз, либералдуу экономиканы курабыз деп аракет көрүп жатат өкмөт депчи. Айтсаңыз, өзү либералдуу экономика деген бул Кыргызстанга кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет? Экономиканын өсүшүнө кандай таасирин тийгизет? Биз баягы Сингапурду же Ли Куан Юны айтып эле баягы суктанып эле отурбайбызбы? Ошо суктанып отурбай эле биз ошо мамлекеттер кылган ишти өзүбүздө баштап ийгиликтүү ишке ашыралы деген ниетибиз бар да. Эмне тоскоолдук берип атат? Азыркы учурда тоскоолдук жок, болгону биз ошо убакыт керек. Убакыттын биз ойлойбуз, азыр ушу апрель ушул жуманын ичинде жогорку кеңешке киргизсек, парламент бекитип берсе, ошо парламент бекиткен учурдан баштап ошо либералдуу экономикабыздын биринчи элементтери, эң негизги элементтери иштеп баштайт деп. Ал кандай? Ошол элементтерге мындай тагыраак токтоп Мисалы алсак, азыр Россия менен Кытайдын ортосунда же болбосо башка Казакстан менен Тажикстандын ортосунда же башка мамлекеттердин ортосунда ири соода иштери жүрүп турат, келишимдери. Мисалы, Россиядан Кытайга ташып барыш үчүн алар Гонконгдо ишкана ачышат. Анан ошол эки Гонконгдогу ишкана аркылуу Россияга баягы товарларды ташып кирип кетишет да. Бул импорт жагын карасак. Экспорт кылганда деле ошол сыяктуу салык жагынан жеңилдетилген мамлекеттерге ар бир ири ишкерлер, ири ишканалар өзлөрү баягы ишкана ачып, анан ошо ишканалар аркылуу иш жүргүзөт да. Биз Кыргызстан ушундай бир баягы площадка түзүп берели деп атабыз, аян түзүп берели деп атабыз. Кыргызстан аркылуу иштегиле, келде Кыргызстанда баардык шарттар түзүлөт деп. Эми баягы салык жагынан жеңилдетилгөндө кандай ийгиликтер болот дегенде, биздин өзүбүздүн эле экономикабызда баягы ийгиликтүү натыйжа чыккан пример бар. Бул жанагы эле реэкспорт системасын айтып кетсек болот. Мисалы, ошол эле реэкспортто же болбосо жана 3 базардын иштеп кетиши үчүн болгон өкмөт бир постановление кабыл алынган, токтом кабыл алынган. Ошо токтом менен биз салык жагынан жеңилдеткенбиз. Экинчиден, салык саясаты туура жүргүзүлүп, ишкерлердин ишине кийлигишпей, баягы көзөмөлгө албай, аларды кыйнабай, кенен кесир койгондо азыркы учурда мына өзүңүздөр көрүп турасыңар, 100 миңден ашык адам ушу 3 ири базарда иштеп жатат. Андан башка
Анын негизинде ушу баягы товарды сатканды үйрөнгөндөн кийин бизде жана кийим тигүүчүлөр тармагы пайда болду. Өндүрүш өсүп чыкты десек болот да. Өндүрүш тармагында, кийим тигүүчүлөр тармагында азыркы учурда 150 миңдей киши иштеп жатат. Жалпы жолунан алсак, бул эки тармакты алып көрсөк, 250 миң киши иштейт экен. Ошол эле Кумтөрдү алсак, Кумтөрдө азыркы учурда 3 миң киши иштеп жатат. Биз ушундай ыкмаларды колдонуп, баягы Кыргызстандын өзү географиялык материктин ортосунда турабыз го. Ошол эркини колдонуп, салык жагынан жеңилдетилген бир мамлекетти пайда кыла алып атабыз да. Биздики окшоп баягы салык жагынан жеңилдетилген мамлекет тегерек четибизди карасак 3-4 миң километрде эч кандай бир мамлекет жок экен. А Кыргызстан өзү ушу дүйнөлүк баягы экономикада бир өзүбүздүн бир ордубузду таап, ошондо бир ишкерлерге ачып берели деп атабыз Кыргызстанды. Ошо менен биз ойлойбуз, ийгиликтүү болуп, баягы финансылар Кыргызстанга келсе, эртең бизде өндүрүштө өнүгүшү мүмкүн, баягы финансы каражаттар келсе, өндүрүш жана башка экономиканын секторлору өсүшүнө мүмкүнчүлүк болот да. Айтсаңыз, мына ушул фискалдык саясатты жүргүзүүдө кандай ийгиликтүү иштер бар азыркы учурда? Азыркы учурда эми биз дагы бир нерсени айтып кетейин, баягы заманбап технологиялар пайда болуп атпайбы? Биз ушул учурда ошону колдонуп, кошуна мамлекеттер сыяктуу эле, мисалы Россияда, Белоруссияда, Казакстанда, Кытайда колдонулуп атат. Биз да ушу салык чогултуу системасын электрондоштуруу утмасын колдонолу деп атабыз. Бул жол эмнеге алып келет? Биринчиден, салыкты толук чогултуу мүмкүнчүлүгүбүз болот. Көмүскө экономикасын азайтканга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Эң негизгиси, дагы эң негизги главный факторлордун бири болуп, бул ишкерлерге салык инспекциясына келбей эле алар ошо электрондук форматта отчет берип, төлөмдөрдү төлөп турганга мүмкүнчүлүгү болот да. Өлкөдө экономиканы өнүктүрүүгө дагы кандай мүмкүнчүлүктөр каралган? Инвесторлорду биз дагы кайсы тармактарга тарта алабыз? Биз азыркы учурда дагы бир мыйзам долбоорун иштеп чыгып атабыз. Жана инвестфонддорду тартуу максатында. Инвестфонддорду эмне үчүн тартыш Кыргызстанга? Инвестфонддорду эми баягы акчаларды булар чогулта турган фонддор болот. Мисалы алсак, ошол Люксембург мамлекетинде болгон 500 миң калк жашайт, бирок 500дөн ашык инвестфонддор бар. Инвестфонддордун эң негизги функциясы эмне болуп келет? Баягы акчаны чогултуп, ар кандай бизнес проекттерди Кыргызстандагы же башка чет мамлекеттеги баягы бизнес проекттерди финансировать эткенге мүмкүнчүлүгү болот. Азыркы учурда бир бизнес ачам десең, сөзсүз түрдө барып кредит алышың керек. Кредит алган баягы көп кишиге опурт алдуу, адамдар коркот, же болбосо үйүн жоготебиз, кепилдик керек. А инвестфонддор болсо, ал кепилдиги жок эле, ошо ишкана ачып, инвестфонд менен ишкер чогуу ачып, бир ишкана, ошо ишканага негиздечи болуп кирет, инвестфонд дагы, ишкер дагы. Анан баягы финансы жагын, каржылап берген жагын инвестфонддор чечет, иштеткен жагын ишкерлер чечет. Ошентип баягы түшкөн пайданы бөлүп алышат да. Эми алар өзлөрү ортосунда бир келишим болот. Сиз айтып атасыз, Швейцарияны баягы мисал келтирип, Гонконгду мисал келтирип, биз Кыргызстан канткенде бай мамлекетке айлана алабыз? Эми Кыргызстан баягы айтып атпаймынбы, кичинекей мамлекеттердин өзүнүн өнүгүү жолу өзүнчө экен. Ошол эле биз Казакстан менен Россиянын эч кандай баягы экономикалык модели бизге туура келбейт. Себеби эмнеде? Себеби экономикада мындай термин бар, баягы наследственное богатство деп коет. Кыргызча айтканда баягы атадан калган байлык. Булар жанагы өзүлөрүнүн территориясы эбегейсиз чоң, экинчиден баягы кен байлыктар көп экен. Ошо кен байлыктарды колдонуп, экономиканы ийгиликтүү өстүрүп жатышат да. Биз эми андай мүмкүнчүлүгүбүз болбой атат, бирок ошон үчүн биз жаңы ыкмаларды, акыл менен акча тап деген ыкмаларды колдонушубуз керек. Тилекке каршы бизге берилген убакыт соңуна келип калды. Сизге ыраазычылык билдирем. Убактыңызды бөлүп, студиябызга келип, маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Ишиңизде ийгилик болсун. Рахмат. Урматтуу теле-көрүүчүлөр, биз бүгүнкү программада өкмөт тарабынан 2019-2021 жылдарга карата Кыргыз Республикасынын фискалдык саясатынын негизги багыттары тууралуу кеп кылдык. Бүгүн бизде студиябызда конокто экономика министринин орун басары Дастан Кадыров болду. Биз менен бирге болуңуздар.